Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Арбаңыздар, силер менен Кыргыз диаспора кеңеши миграция жаңылыктары. Урматтуу мекендештер, сөз баштаарынын астында биздин Telegram каналды колдоп катталып коюңузду. Себеп деген YouTube мезгил менен иштеши акырындап жатат. Балким жакын арада толук жабылышы мүмкүн. Ошон үчүн баардык жаңылыктарды мындан ары биринчи ирет Telegram каналдан алып турасыздар, андан кийин YouTube'ка жүктөп турабыз. Урматтуу мекендештер, негизи эле кыргыз мекендештерге кыргыз жаранына жакшы жаңылыктардын бири акыркы айлардын жакшы жаңылыгы. Баарыбызга белгилүү болгондой, мамлекеттик дума жаңы миграция мыйзамына өзгөртүү киргизген. Ал мыйзамда болсо бир нече өзгөрүүлөр келген. Биринчи эң бизди көйгөйткөн нерсеси полиция кызматкерлери чет элдик жаранды, мигрантты сотко алып барбай эле депортация, выдворение кылганга укугу бар деп, биринчиси. Экинчиси болсо, көп жумуштардан, жакшы айлык маянасы менен жумуштардан мигранттарга чектөө коюу боюнча өзгөртүү киргизилген. Ошол боюнча Евразия экономикалык комиссиясы өзүнүн оюн айтты, өзүнүн билдирүүсүн айтты. Бул ЕЭКтин Евразия экономикалык бирикменин өкүлдөрүнө эч кандай тиешеси жок деп айтты. Ага Кыргызстан да келет, Армения, Белоруссия, Казакстан жана Россия 5 өлкө келет. Ошон үчүн жанагы өзгөрүүлөр кыргыз жарандарга эч кандай Кудай буйруса тиешеси жок. То есть бирок болгону бул жерде ошо ссылкада айтылып турат, жана жумуш орундары чектөө, жумуш орундары чектөө жок деп. Бирок жана полиция выдворение кылат деген жерине тактоо жок экен. Ал тууралуу биз ошо Евразия экономикалык комиссиясына азыр кайрылып, алардан ушул кагаз түрүндө жооп күтүп атабыз. Жооп келгенде силерге сөзсүз түрдө бөлүшөбүз. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө Кыргызстанга тыйын которуу системасынын эң мыктысы бул банк мер привилегий болуп жатат. Эмне үчүн эң мыкты? Башка банктар аркылуу Кыргызстанга рубль менен тыйын которсоңуз, ал жерден сом менен берет, ошол жерден акчаңызды желтиресиздер. Бул жерде болсо бүгүнкү күндө эки банк менен иштешип атат. Бул банк Байтүшүм жана банк Компаньон менен. Кыргызстанга рубль менен которосуңар дагы Кыргызстандан ошол банктардан рубль менен кайра аласыңар. Каласаңар сом менен алыңыздар, каласаңар доллар менен алыңыздар. Уюлдук телефон эле банк мер привилегий деп приложениени көчүрүп аласыңар дагы. Мен азыр ссылкасындагы QR кодунда киргизип коем. Тыйын которуп атканда мекен деген промокодду жазсаңыз, силерге эң арзатылган скидка менен, пайыз менен которсоңуздар. Эгерде чындыгында ушундай болуп калса, буга чейин Кыргыз Республикасынын комитеттер министринин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов дагы айтып кеткен. Эгерде биздин жарандарга чектөө болсо, анда Евразия экономикалык бирикмесинде эмнеге жүрөбүз, элибизге, журтубузга кантип түшүндүрүп беребиз деп. Бул сигнал жеттир. Кудай буйруса, ошол жаатынан ЕЭКтин комиссиясы дагы ошондой кыскача комментариясын берди. Эгерде жакшы болсо, анда көйгөйүбүз тынч. Урматтуу мекендештер, анан кийин документти негизи эле туура алып жүргүлө жылына бир нече рейд өтүп турат. Жазында, жайында, күзүндө, азырында күз да келет. Ошол себептен документтер тууралап, биринчи ирет регистрация, экинчи ирет эмгек келишими сөзсүз түрдө базада болуш керек. Үчүнчүдөн, эгер документиңиз туура болбосо, эгерде силер көп балалуу болсоңуздар, акчаңар жок болсо же муктаж болсоңуздар, чек арага алып барып келгенге бизде бир жамаат менен кызматташабыз. Ошо жамааттын номерин айтып кетейин. Плюс 7925 465 68 40 плюс 7929 633 74 65. Волгоградский проспектте 4-чы выход Абубакр жана Замирдеги мырзалар. Чынында муктаж болсоңуздар, силерди чек арага бекер алып барып келет, урматтуу мекендештер. Андан тышкары, урматтуу мекендештер, биздин ишкерлерди колдоо максатында Добрынинский метродо, Люсинский улица 13 строение 1де Мирамед деген клиника бар экен. Метродон чыксаңыздар эле 100 метр алыстыкта лечениясын 10%дан 20%га чейин диаспорадан десеңиздер скидка кылып берет. Тиш дарылайсыңар, баш дарылайсыңар, УЗИ хирургдары бар экен. Негизи чоң алдыңкы мед клиникалардын бири экен кыргыздардын ичинде. Мирамед телефон номери болсо плюс 7926 701 67 22. Урматтуу мекендештер, жакшы жаңылык болсо айтып турабыз. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков. Көрүшкөнчө.